Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Насихат радиосунда түз эфирде жана Марва телеканалында кайрадан таалим программасы эфирде. Бүгүнчүлөр менен биз ушул таапчылык деген эмне деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен аяга чейин бирге болуңуздар. Бүгүнкү ушул биздин темабызга конок болуп келген конокторду тааныштырып өтсөк, Аманбек Көрпөшев агайыбыз, элдик дарыгер. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Мухаммед Мураталиев агабыз. Салам алейкум, кош келдиңиздер. Анда сөз сизде ушул токтолуп берсеңиз. Таап деген эмне? Бул эми таапчылык эмне деп атпайсыңар, таап деген эмне? Бул таапчылык элдик дарыгер чөптү жакшы билип, чөп менен дарылаган кишини элдик дарыгер деп айтса болот. Эми атам замандан бери эле ата-бабабыз чөп менен жана башка таш менен жана темир менен дарылап келген. Мисал үчүн менин өзүмдүн энем киши дарылаган эмес. Бирок ал киши биз ооруп калганда эле кычкачты жана чокко салып эле ысытып кыпкызыл кылып туруп учуктап койгондо эле айыгып кетчүбүз. Больницага жатпай эле бала кезде. Анан дагы бир неме колума сөөл чыгып, анан айыкпай ошо энем ай жарырканда эле кечинде айга эмне деп сүйлөдү билбейм, көп немени сүйлөп эле кечинде немеси эртең менен жок болуп кетти. Ушундай ата-бабабыз элдик ыкма менен дарыланып келген. Эми бул элдик дарыгердин чиликтин ыкмалары көп экен да, айтпадым, чөп менен, кээси камчы менен, кээси ушу таш менен дарылайт экен. Мен ушундай деп билем. Жакшы, рахмат. Сизде сөз. Тауып деген бул араб тилинен келип окуганда бизге. Тауып деген дарыгер деген эле сөз, кыргызча оодарган дарыгер. Бул элдик медицина байыркы замандан бери кыргыздар, Тибеттеги кыргыздар, Алтайдагы кыргыздар, мына бул аксакал айткандай, ошол дары чөптөр менен, жан жаныбарлардын өтү менен, эти менен, коргошу менен, темир менен дарылап келген. Бул элдик медицина бул артыкча мына Манас энциклопедиянын 2 том астында турат. Мына адамды ар түрдүү дарылар, дары өсүмдүктөр, көбүнчө чөптөр, минералдык заттар, айрым жаныбарлардын эти жана ички органдары жана башка дарылык касиети бар заттар менен айыктыруу жөнүндөгү элде чогулган маалыматтар. Бул практикада колдонуп, мына Ибн Сина өзүн дарылаган, дегенде өзүн дарылап, өзүнө эксперимент кылып, анан элди дарылаган. Демек, бул жерде ошол баягындай шариатка, исламга каршы нерселер жок. Жок, бул эч кандай ширк болбойт. Ширк болбойт. Себеби ошол жан жаныбардагы Кудай Таалам жараткан. Жиндерди да Кудай Таалам жараткан. Өсүмдүктөрдүн баарын, ушу жер бетиндеги баардык өсүп турган тоо, таш, жан жаныбарларды баарын ушу адам пендесине кызмат кылсын деп жараткан. Жакшы. Анан ушул сиз зоп ооруларында дарылайт экенсиз. Зоп оору жөнүндө айтып берсеңиз. Зоп оору деген мындай болот да. Зоп менен жабыркап ооруган киши азыр көп ушу мезгилде. Бул зоп больницадан айыгуу мүмкүн эмес. Больницадан айыкпайт. Бул зоп негизи көбүнчө тукум куйт. Атадан, энеден өтөт да бала ошо. Анан өзүнчө да болот. Анан мен ушу зоп ооруну зоптун ондон ашык түрү болот го. Зоптун ошо оорусу көп экен. Анан ушу көбү ушу айыгат чөп менен. Кээси айыкпай калышы да мүмкүн да. Мен ушу зопту айыктырып келатам. Бул зоп оорусу өтө жаман оору. Бул муунтат, анан жүрөктү лакылдатат, жакшы уктатпайт, нерв кылат, ыйлатат, капа кылат. Ушундай симптомдор ушундай болот да. Анан эми бул зоп өзгөчө аял кишиде болгон жаман да. Аял киши болгондо зоптон бул кыйналат дагы. Зоп аялдардын эмчегине түшөт.
мастопатия кылат. Мастопатия. Бул мастопатиядагы больницадан айыкпайт экен. Мен ушунда айыктырып жүрөм. Андан алды женский жака, аялдардын женский жагына түшөт экен. Миома кистопайда кылат экен. Муну да айыкты чөп менен айыктырса болот. Мен ушуларга дары жасап айыккандар көп. Жакшы. Анан ошол дагы бир суроо келип атат, ошол элдик суроолордон келип атат. Талма оорусун дарыласа болобу деген суроо. Кайсыны? Талманы айыктырса болот. Талма эсин жоготуп жыгылып калып атпайбы, ошолорду жөн эле айыктырып койсо болот. А больницадан мүмкүн эмес аман. Мен канча кишини айыктырдым. Талма. Көп эле киши айыкты. Зоптон көп айыкты. Жакшы, анан дагы суроо келип атат. Ушул суроо кандай десе, жанагы ушул кызматыңыздар кандай дейт. Акысы кандай болот дейт. Акысы? ТНТ. Маргандай да, мисалы үчүн ичкен бул зоптуку мисалы үчүн ичкен дарысы болот, сүйкөгөнү болот. Анан канды алып койсо болот, бул жерден кан алып койсо, ошо застойган болот, токтоп калган көп. Ошону алып коюп, анан дарысы эле жакшы болот. Баасы ар кандай көчкүргөн. Жакшы, ашказан ичеги жарасы менен көп киши ооруйт. Ушуну дарыласа болобу? Ашказан, кызыл өңгөч, ашказан ичеги оорусун мен бат эле айыктырып койсо болот, проблема жок. Бат эле. Эгер онкологический болбосо, эгер кокус онкологический болсо анда узакка созулат. Онкологическийдин жаңы башталышта айгат. Язба жара бат эле проблема жок да. Мен башыман көп өткөзүп. Жакшы, телефон номериңизди бере аласызбы дейт. Телефонду? Телефон 0707 10 55 56. Жакшы. Суроолор көп болуп атат ошол. Анда сизде кандай методика ыкмалар менен дарылайсыз? Мынакей агайдыкы ушундай экен. 1993 жылы мен ден соолугума байланыштуу Бишкектеги диагностика коюу борборуна кайрылсам, жүрөгүм кысылып, башым ооруп барганмын. Анан текшерип көрүп, сен таптазасың деди. Анда мен табыптарга кайрылышым керек экен деп табыптарга барып кайрылсам, ат башыда Карабулуң деген айылда Мантыш деген аксакал болгон, кыл тамырчы. Ошол аксакалга бардым, барсам тамырымды кармап туруп, сен мен сыяктуу элдик табып болосуң деди. Мен ишенген жокмун. Сенде ысыгы да бар экен, суугу да бар экен деди. Ага көп деле маани берген жокмун. Кийин жүрүп отуруп ошол үнү кыйналып, үнү Кудайга жеткен адамдарды мен астыма алып келип отургузуп коет. Анан буга кандай жардам берсем деп, анан алаканымды ошо ооруган жери тиш ооруса тишине, ичи ооруса ичине коюп туруп дем салып коем. Анан бат эле кыйкырганы, кыйналганды токтойт дагы. Сиз каяктан киши көрөсүз, адрести бербейсизби деп сурашканда. Көрсө менин алаканымда ошо ысык суук куяңды үзе турган Алладан келген касиет бар экенин мен кечирээк түшүндүм да. Анан куяңды үзөм мен. Куяң деген азыр грыжа деп операция кылып атышат. Ошол жүлүнгө суук тийгенде нервда 2 бут паралич болуп калат, иштебей калат, баспай калат. Анан 3 күндө мен ошол айын майы менен, малдын майы менен ошо денесиндеги болгон желди денеден ажыратам да. Үзөт деген ошол үзөт десе мындай коркунучтуу угулат. Ошо денедеги желди денеден, жүлүндөн ажыратып коем. Анан басып кетишет. Жакшы, баракелде. Ошол ушинтип сиздердин колуңуздардан жакшы болгон адамдар, жолбосо пациентибиз барбы? Результаты кандай болуп атат? Менде пациент көп да, аябай. Менден бирекисин айтып берсеңиз, ушул баса албай келип же тура албай келип чуркап кеткендер, кимдер, каяктан келген, аты жөнү ким? Мисалы үчүн баса албай бутунан мен бир кошунам Кадыр Мамет деген киши эле, 63 жаштагы. Баса албай бир бутунан ичкерип, ийне сайгысып кой десем болбой. Ийнеден жакшы болбой, анан профессор Бекбоевго барып,
Бекбоевдун лечение массажын алды, капельницасын алды, ийнесин алды, бүт алды. Айыкпай баспай жатып калды. Мен ошону 10 күндө бастырдым. Ошо кишини. 10 күндө. Рахматын айтып, мына бала чакасы туруп турат. Өзү кайтыш болуп кетти. Сокулукта жашайт баласы. Андан кийин менин өзүмдүн эле жакын агам болуп калат, агаларым. 80 жаш, 79 жашында, 78 жашында го, угуп, ушундай бутум, ага кишиники ылдый, тиседен ылдый ичкерип кеткен экен. Суук тийгенден эрипке. Анан ошол ага киши дагы бат эле жакшы болду, 10 чакты күнгө жетпеген. Анан мен дарысын бердим, байкем болчу. Анан үйүнөн эле дарыланып жакшы болуп кетти, айгып. Баспай калган. Анан суук тийгендер. Жаңы суук тийген. Ал эски суук тийсе, эски көп жыл болуп кетсе, бул айыкпайт. Буга только жеңилдик гана болот, анан толук айыкпайт. Мен практика жүзүндө көрүп келет. Жакшы да суроолор келип атат. Ушул простатит оорусуна кандай жардам? Простатит оорусуна аз простатит менен ооруган киши көп, эркек. Буга жеңилдик аябай жакшы болот. Буга чөптөн жасалган дары, ошону мочевой пузырьга катетер менен куюлат. Анан 15-20 күн. Анан айгат жакшы болот. Мунун простатиттин эки түрү болот: злокачественный, доброкачественный. Анан доброкачественный бат эле айгат. Анан злокачественный айтыш кыйын. Сизде ушул кайрылгандар барбы ушул оору менен? Простатит менен көп адамдар кайрылат. Сиз кантип кайрыласыз? Простатит. Мен эки дары чөптү берем. Биринчиси уулжан. Мына бул Манаста да уулжан жөнүндө айтылат. Экинчиси клюква деген гүл бар. Клюкваны 5 күн ичет. Уулжанды 10 күн ичсе болот, 20 күн ичсе болот, 1 ай ичсе болот. Ал өтө күчтүү, бирок жети бар мындай адамды мындай кычкыл жыты бар да. Бирок андан жийиркенбей аны ичсе, ичиш керек. Ичиш керек. Анан простатит ошо менен бөйрөктөн баштап баардык ошо канал жакшы. 10 күн ичинде, 1 айдын ичинде жакшы. Баракелде. Ошо анан да суроо келип атат. Артроз бул кандай оору? Ушуну айыктырса болобу дейт. Артроз бул айыкпаган ооруда, бул айыктырыш мүмкүн эмес. Мен өзүм ушу артроз менен ооруп жүрөм. Бул буга только жеңилдик болот да. Мен ооруп калып, больницага барып, врачтар менен кеңешсем, мен кыйын мыктымын деген эки частныйга бардым. Бир Сабырбек Жумабековго бардым. Ал кишилер айтты: "Тишең жарабай калды. Неме? Срочно операция жасайбыз, темир коебуз" деди. Мына быйыл эле кышында. Тишеге коебуз деди. Аксап албай калдым. Анан аксап калдым да. Анан кой, мен өзүмчө көрөйүн деп анан чөптөн настойка жасап, ошону ачытма жасап, ачытма менен неме? Ошону сүйкөп компресс кылып, анан майдан жасагам, май. Андан кийин майды сүйкөп туруп массаж жасадым. Бул эң жакшы ыкма экен. Ушу мен азыр жакшы сезип турам, бирок жакшы сезген менен убактылуу гана да бул. Бул толук айыкпайт. Муну эң биринчи диета. Адамга мүнөздөп тамак ичиш керек. Ансыз бул мүмкүн эмес. Кээси жөн эле бүтөн айыктыра коем деп мен тамак ашты окуп бүткөн кишимин, бүт чөптү окуп бүткөн адаммын. Барын көрдүм мен, лечение өзүмдү да кылдым, ичип да көрдүм, элди да дарылап. Анан калп эле муну мактанып бул айыгат деген туура эмес. Бөйрөк оорусун дарыласа болобу дейт. Эми бизде негизи ушул мындай карасак суроолор өтө көп болот. Баары эле оору кандай? Кантип дарылайсыздар? Бөйрөккө суук тийгенде бөйрөк салмакташып, эки көздүн асты мындай шишип калат. Аны ооруп аткан адам өзү сезет. Бөйрөк ошол жана мен айткан уулжандан өтө дары жок. Уулжан миңдин бири. Телефон номериңизди айтып коесуздар дейт. Телефон номерим 0501 138 036. Жакшы, анан ошол баягы сиздерде негизинен кээде эми шифаны Кудай таала берет го, анан баягы себеп кылат экен да врачтарды, элдик дарыгерлерди. Анан кээде врачтан жакшы болбогондор, табыптардан элдик дарыгерлер жакшы болгондор дагы бар да. Анан негизи эле ошол сиздер мындай врачтар менен дагы чогуу иш кыласыздарбы же өзүңүздөр эле
же болбосо алар кандай аппаратка түшүп келиш керекпи, рентген эмнелерин көрөсүздөрбү дегендей маселе. Врачтар жанды оору экен деп мечитке жөнөтөт. Мечиттеги карыкелер мага жөнөтөт. Анан мен тамырын кармап, диагнозду коюп, дарылап коебуз. Тамырды кармайсыз. Тамырды кайсы убактарда кармаш керек? Тамырды эртең менен жакшы сүйлөйт да тамыр. Эртең менен. Түштөн кийин жакшы информация бербейт эртең менен. Күн чыкканга чейин же күн чыгып бир аркан бою көтөрүлгөндө тамыр кармалат. Кийинки суроо дагы келип атат. Боор оорусу эмнеден пайда болот дейт. Азыр боор ооругандар да көп турбайбы бизде? Боор оорусу бул көбүнчө суук тийгенден болот, жугуштуу болот, жугат. Мен мисалы үчүн бала кезде көп больницага жаттым. Ошо бутума суук тийип, бала кезде мен өзүм чабандын баласымын, малчынын. Тоодо тоо таштай жыгайлак жүрүп, ошо суук тийген бул эски болсо жана айтып атпайм, айыгышы мүмкүн эмес деп. Только жулуулап сактанып чыгыш керек да. Анан боор менен көп жаттым. Гепатит жөн эле мына мен адегенде сарык болдум, Боткин. Андан ошондон баягы мүнөздөп тамак ичпей, диета кармабагандыктан ошол калып калгандагы кийин гепатит А болдум. Анан жылыга жатам больницага. Жасында күсүндө жылыга жатам да, жакшы болбойт. Анан мен чөп менен ошо дарыланып бат эле жакшы болдум. Бат эле айыгып, анан кийин чөпкө кысуугум ушундан болду да. Анан мен нарындыкмын өзүм. Нарындан көчүп келип буяка Бишкекке. 20 жыл болду, анан чөпкө кеттим. Анан мен могу Сокулукта орустун эли чөпкө аябай жакын болот да. Орустун кемпирлери чөптү аябай жакшы билет. Мен ошолор менен көп байланышта болуп, көп пикир алмаштым. Анан өзүм чөптү окудум, иштим, элди дарыладым, ушинтип келатам. Бул чөп менен дарыланыш жөн эле айта койгонго оңой. Бирок буну жана бөдөнөнү сойсо да казапчы сойсун деп атпайбы, ошентпөсө өзү алдынча чөп ичкен болбойт. Себеби эмне дегенде чөптүн пайдасынан зыяны өтө көп. Анын үчүн чөптү жакшы терең билмейинче жөн эле мен бул чөп менен дарылай калам деген ал болбойт. Ар кимдин колунан келе бербейт, колунан келбейт. Жакшы. Кайта ууланышы мүмкүн. Суроолорго өтсөк, гайморит оорусун айыктырса болобу дейт. Гайморит оорусу эң оңой оору. Мисалы үчүн бизенде Кытайлар дарылап атат 10 000 сомдон айланай. 10 000 сомдон дарылап атат. Күнүгө келтирип, анан башына өрттөп, ысытып анан. Антип эле мен мисалы үчүн дары жасап гарантия мына о келет, менден дарыны алат дагы тамысат 3 жума ашып кетсе 3 жума. Проблема жок. Гарантия. Кепилдик бар. 100% кепилдик бар. 100% кепилдик. Жакшы. Анан сиз да кантип дарылайсыздар? Анан могул алдыңызда турат, бул сүтпү, эмне болсо токтосоңуз сырты жалалабат деп турат. Мейир чөпкө ачтылган ойдун сүтү, ойгомуздар. Мейир чөпкө, мына мейир чөп жөнүндө бу Манас энциклопедиясында Манаста дагы берилген мейир чөп. Бул тамырда. Мейир чөп. Тамыр. Токтолуп берсеңиз. Бул канды тазалайт, боорду тазалайт, иммунитетти көтөрөт. Кыш жылдеде ат башынын аксайдын суугунда ичип алса адам үшүбөйт, тердеп турат. Иммунитетти көтөрөт. Өзүңүз ат баштан болосуз? Мен ат баштан. Сиз каяктан болосуз? Мен Нарындык болом. Кайсы айылдансыз? Ортосас деген айылда. Өзү негизи нарындан көп мындай кыйындар көп чыгат окшойт ошол элдик тагаптар. Мен ат башыдан Ачагайыңдысынан. Ачагайыңдысынан. Жакшы. Бул дарынын автору Нарындагы эмгекчил айылында жашап аткан 88 жаштагы Султек деген аксакал. Муну 3-чү жолу айтып атам. Автор ошо киши, мунун патенти бар. Анан азыр айшы кайсыл жылдар патенттеген буну? 20 жыл мурун патенттеп койгон. Жакшы. Керемет. Бул эми мейир чөп биздин тоолордо өсөт. Аны мен көргөм, өңүм мындай кочкул күрөң, жалбырагы бар, анан ичи болсо сүт чыгып турат. Жыты кадимки эле биздин карагайдын чайырындай болгон жыты бар. Даамы да ошондой. Жакшы. Анан муну ичсеңер болот, куюп берейин ичкиле. Жарайт, макул.
Анда куюп бериңиз, ушу абамдан баштаңыз. Сиздин боорум экенсиз, кепетип болгон экенсиз, бул сизге миң. Боорум Айып дагы тазалап коет. Жакшы, анан дагы суроолор келип атат. Суроолорго өтө берсем, сиз болсо деме куя берсеңиз болот. Мынакей буюрса түз эфирде, урматтуу бир туугандар, Насихат радиосунда, Марва телеканалында ошол таалим программасында бүгүн сиздер менен биз ушул табып деген эмне деген элдик дарыгерлер жөнүндө сөз кылып атабыз. Андыктан суроолор болсо, сунуштар болсо берсеңиздер болот. Бел чыгып тайып кеткенди сала аласыздарбы дейт. Кандай? Бел чыгып тайып бел чыгып кеткен эме мен көп эле киши келет мага. Мен бел чыгып кеткенде тайып кыйшайып калат экен. Көп эле кишиникин салып өзүм ыкмам бар, ошону менен салып кетирип коем. Андай көп эле. Демек бел чыкканды да карайт болот, болот. Бел чыккан башка, грыжа башка. Грыжа башка. Жакшы, анан ушул сиз иш тажрыйбаңыз, практикаңыз ушул эмеге канча жыл болду? Элди көргөнүңүзгө канча жыл болду? 20 жыл болуп калды. 20 жыл. Сиздикичи? Меники да 20 жыл. 20 жыл, жакшы, баракелде. Буга чейин бири-бирибизди тааныйсыздарбы? Жок, тааныбайм. Тааныбайсыздарбы? Биринчи жолу көрүшүм бул аксакал. Жакшы. Баягы ошол Султек аксакал менен анан Токтогулда Бахрам деген устасы бар, кыл тамырчы. Өткөндө келип бир саат сүйлөп кетпедиби? Молдо. Кыл тамырчы. Тамырдан. Жакшы. Анан кийинки суроо келип атат, ушу мээнин шишигин кантип айыктырса болот дейт. Мээнин шишигин. Мээнин шишигин эме кечирип койгула. Мен мисалы үчүн мен аттан жыгылгам. Аттан жыгылып, бала кезде 2-3 күн жатып калгам, ошондон киста пайда болгондо. Анан мен ошо боюнча больницадан мени 2-группа инвалид кылышкан. Анан башы ооруп ошо чөптөн кистаны жок кылдым, чөп менен. Кистаны мен көп эле кишиникинде эле киста кичине шишик болсо жок болуп кетет. Анан чоңдарды элекмин, бирок чоңун могу 5 сантиметр экен бирөөнүн ичинде. Эки жеринде экен да башта. 5 5, экинчиси 6 сантиметр. Аял киши экен. Ошол бүгүн ичип баштады, менин дарыланып баштады. Анан аны убакыт көрсөтөт. Аны мен азыр айта албайм эчтеке деп. Кудай жакшы кылса жакшы болуп кетет. Жакшы, сизде кандай кошумча? Эми ал менин шишигин ошо врачтар эле дарылаганы туурабы дейм. Менин шишигин. Жакшы, анда ошол неме көз ооруга жардам бере аласыздарбы деп сурап атат. Көз ооруга. Көзгө мен көз ооруга да дары жасап жүрөм чөптөн. Могу көп эле кишинин көзү жакшы болуп жүрөт. Могу мен өзүм мырда жасасам да. Анан ушуну оон жазган композитор Кыдыкбек Супаев деген аксакал бар, көрдүк. 70-ке келди а киши. Ошонун көзү көрбөй бир жагы больницадан такыр болбой койду деди. Анан ичи көзүнүн ортосу карайга торчо пайда болду деди. Капрон байпактыкындай болуп калды дейт. Анан ортосу көрбөй эле чет айланасы көрүп калды дейт. Такыр болбой калды дейт. Анан ошо менден жакшы болду мына. Мына киши бар, түрүү жашында иштешип атабыз. Ошону канча убакытта жакшы кылдыңыз? 3 ай тамызды меникин. Дагы тамызса жакшы болмаган, анан келет го. Жакшы болду. Жакшы, сиз ырда жасап турбайсызбы? Анда баракелде. Бүгүн мынакей өзү негизи дарыгерлер чыгармачылыкка да жакын болот. Бир ырларыңыздан нуксак анда. Мен эме Саякбай атадан баштайынчы. Саякбай атага жаздым эле. Манасчы Саякбай Каралаевке. Алтынын баштын ичинде эпостор баткан тисиле, Манасты айсаң күнү түн, жумалап тынбайт бүтүшүң. Ушунча сөздү унутпай, эсиңе сактап куруттай, айтасың саке күпүлдөп, нөшөрлөп төккөн булуттай. Кулагың куйма унутпай, аян түш болду баяндай, элирип айткан манасың эсимде али тарабай. Жулунуп айсаң тайтору, жакында белиң барышты, жабыла тиктеп тунжурап, жакшылап кулак салышты. Алыска чапкан тулпардай, сендей жок ата Саякбай, ооз ачып элдер карышат, оптулуп тура калчуудай. Чамынып айсаң Манасты,
ыйлашып элдер карашты, буркан бир шаркан айтканын муңайып элдер тарашты деп жаздым эле. Баракелде. Ана Жұрт могу могу нарындык туугандарым эле жакшы деп атышат, билбейм, могу жаңы жазылды. Нарын шаарынын маданият бөлүм башчысы мага заказ кылды эле, байке ушуга Нарын шаарынын ыры жок экен. Ушуга жазсыңыз деген. Анан жакында жаздым, азыр обон жазылып атат, эми качан жазылып бүтөт ал белгисиз. Мен ушуну окуп коеюн. Окуңуз. Автордун аткарышында Нарыным. Нарын шаарым. Нарын шаарым. Айланасын улуу тоолор курчаган, ата менен бир туугандар жашаган, Нарын шаарым сенден өнүп өскөмүн, достор менен ойноп күлүп жашагам. Нарыным намыс арымсың, сыймыгым сүйгөн шаарымсың, сагынып жүрүп келгенде табылгыс мага дарымсың. Эбали. Нарындайга жазда албут, күздө жай, агып өтөт ортосунан нарындын, алыс кетип куса болуп келгенде, бир көргөндө ой санадан арылам. Салкын төрүң, кайталангыс керемет, чет өлкөдөн саякаттап келишет, жайы кышы элдер келип сейилдеп, чыр жашышып мейман болуп кетишет. Нарын шаарым, көрбөй калсам сагынам, кайра шашып бир өзүңө ашыгам, көркөмүңдү теңей албайм башкага, көргүм келет. Сен көргөнүмдө сенден кубат күч алам. Эбали, ол чагалар болсун, мынакей автордун угусунда, аткаруусунда мынакей керемет ыр, Нарын шаарым деген жаңы бөлүшүп обон жазылып атыптыр, Обон жазылып. Сиздин чыгармаларыңыз кандай? Сиз дагы төкчүңүз беле? Бир керемет. Мен төкпөйм, мен ырдайм. Ырдайсыз, анда бир шеңгел таштаңыз. Баягы ооруларды негизи ыр менен дагы, суу менен, шаркыратма менен, шамал менен, ыр менен дарыласа да болот дейт анда. Мен эми атбашылык болгондон кийин киндик каным тамган атбашы жөнүндө. Эбали, мынакей атбашыга саякат. Жакыныраак катуу сүйлөсөңүз. Сөзү Шайлообек Дүйшөбү экен. Обон Айбек Карымовдуку. Толкуган тала чөп жашыл, толукшуп турганы төш жашыл, тоосундай сулуу ат башым, токойлуу дайран көк жашыл, тоосундай сулуу ат башым, токойлуу дайран көк жашыл, боронду тала жылган, боз тулпар сызып туйлаган, бото көз чатыр көл дайыма, бога чыңы болуп ырдаган, кай бирин тала жылган, кара кер тулпар туйлаган, кара көз чатыр көл дайыма, Казыбек болуп ырдаган. Ат башы аман кут жанган, адырышып ак жыттанган, айланып сенден кет албай, алмам бет арзып куш салган, айланып сенден кет албай, алмам бет арзып куш салган, боронду тала жылган, боз тулпар сызып туйлаган, бото көз чатыр көл дайыма, бога чыңы болуп ырдаган, кай бирин тала жылган, кара кер тулпар туйлаган, кара көз чатыр көл дайыма, Казыбек болуп ырдаган. Эбали, кол чабалар болсун. Мынакей жандуу үн, кандай сонун жандуу жүрөктөн чыккан ыр сөз жүрөккө жетет дейт. Буюрса ошол эл оорубасын. Эми ооруп калса айла жок, Кудайдан шифасы болуп, сиздер себепкер болуп. Анда буюрса мынакей сиз дагы бир ырыңызды даярдадыңыз окшойт. Ырыңыздан бир окуп берсеңиз анда. Мен эми жакшы жасалды. Бул дагы буюрса обон чыгып ырдалат. Кыргызстан деп жаздым, жакшы жасалды.
Кыргызстан деген ыр автордун окуусунда Gül oranıp, gül jittangan Kırgızstan, kılımdardı basıp ötüp karıtkan, taygak geçü tar joldardan ötüşüp, ata babam muras kılıp kaldırgan. Beyiştin güldep turgan töründöysüň, Kırgızstan jomoktordun özündöysüň. Taňazalap ayta turgan jeteň bar, sendey tappaýym men jaşoodon eş jaktan. Kırgız degen nartu saltu eliň bar, nur çaçırap, nurdan bütkön Kırgızstan. Бали. Барысбек Манас колдоп коргоп эл жерин, мекен үчүн жанын курман кылышкан, аздектешип туу тутабыз даңктайбыз, жериң сонун сени сүйөм Кыргызстан. Кыргыз жерин керемет теңдешсиз, элиң үчүн жаралгансың ырыстан, гүлдөй берген урпактарга сактайбыз, сендей жоктур бул дүйнөдө Кыргызстан деп жаздым. Бали, керемет. Жуп болсун дагы. Ырларыңыз барбы? Hem көбөнөн Келиңиz. Мына эфирибиз даягына келип баратат. Бир мынакей жыйынтыктоо. Бишкегим деп жаздым эми. Кырандардын мекенисиң Бишкегим, кылымдардан кылымдарга гүлдөй бер, кыйындарды топтоп алып өзүңө, кыргызыңды чыгаандыкка сүрөй бер. Кымбат шаарым, алтын уян борборум, курчап турат ала тоолор, зоолоруң, сенде жашап өмүр сүрүп келемин, көрбөй калсам сенде учат ойлорум. Кутман шаарым, көркү сонун Бишкегим, кызгалдактай жасанасың жай мезгил, кулунуңмун алыс кетсем сагынган, кубанамын жашап жүрүп ар мезгил. Ыйык шаарым, теңибеймин башкага, шаттанасың шаңга толуп ан сайын, тыным албай өркүндөй бер. Өнүгүп көргүм келет көркөмүңдү күн сайын деп жаздым. Бали, баракелде. Ана мына камчыны ала келипсиз. Бул камчы менен кимдерди сабайсыз? Эми бул камчы менен. Эмнедеги камчы? Бул камчы сабы табылган. Муну менен жанагы жин киргендерге дем салып туруп ушу камчы менен муундарга, эки далдын ортосуна, төбөсүнө, таманына, тизесине şu kamçı menen akırın ele katı emес akırın ele şiltep koysa anан ошол indi kaçat. Şifa болот экен да, Кудай берсе. Эми дартты берген дагы Алла Таалам, шифасын берген да Алла Таалам. Анан мен дебейсек бул ширк болуп калат. Бардык нерсе Алладан. Жакшы. Өзүңүздөр намаз окуйсуздар? Намаз окуйбуз 5 убакыт. Баракелде, жакшы. Мечитте окуйбуз. Мечитте жамаат менен, э? Жамаат менен. Жакшы, Алла разы болсун. Антке суроолор келип атат да, биякта. Ошол намаз окуйт бекен деген суроолор келди. Суроо келип атат, намаз окуйт бекен деп суроолор келип атат. Ошого. Мен эми намаз чынын айткан жакшы да калып айткан, мен намаз окуй элекмин, окуйм деп менен ниет кылып жүрөм да, окуй элекмин. Ошол буюрса мынакей элден келген суроолорду элгеден буюрса эл көргүсү келет, окугусу келет, билгиси келет. Эми азыр интернеттин заманы. Ошол сиздерге келип шифа таап, сакайып кетип аткан жалпы адамдар бар экен. Кудай буюрса сиздерге да ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Анан жалпы анда Кудай буюрса убактыбыз соңуна келип калды. Таалим программасына келип, алтынай болгон убактыңыздарды бөлүшүп, буюрса анда бир жыйынтыктап берсеңиз, жыйынтыктоо сөз сизде. Жыйынтыктап эми эмне дейбиз? Элибиз, кыргыз элибиз аман болсун, ден соолукта болсун, мамлекетибиз өнүп өсүп гүлдөгөн мамлекетке айланалы. Могу жаш келе жаткан арттагы муундарга Кудай ыйман, акыл берсин, акылдуу, ыймандуу, билимдүү, илимдүү жаштардан болсун. Ошол Кыргызстан өнүгүп өсүп гүлдөгөн мамлекетке айланып кетели. Жакшы. Марва телеканалы, Насихат радиосу бул кыргыз эли эң берилип, сүйүп, угуп көргөн канал. Бул каналга бизди чакырганыңарга, силердин жамаатыңарга Алла разы болсун, чоң рахмат. Биздин ошол Алладан шифа болуп, биз дарылаган пенделер айыгып кетсе, биз өтө бактылуу сезебиз өзүбүздү. Оорубаңыздар, аман болуңуздар. Биздин урпактар ден соолугу таза, чың,
güçlü baldardan bolsun, oğul kızlarыбыз. İmandı olsun. 5 vakt namazды Allah'ın meçitte okuy turgan insanlardan bolsun. Жакшы рахмат сиздерге ушул мынакей бүгүнкү биздин эфирибизге Аманбек Көрбөшев агайыбыз жана ошондой эле Мухаммед Алы Мураталиев агайыбыз келди. Урматтуу бир туугандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Дүйнө жүзүндө согуш болбосун. Дүйнө жүзүндө мынакей түрк дүйнөсүндө түрк бир туугандарыбызда дагы жер титирөө кырсык болду. Ушул өтүп кеткендерге Марва жана ошондой Насихат радиосунун жалпы чыгармачылык жааматынын атынан көңүл айтабыз. Кудай таала ден соолук берсин, ыйман берсин. Биз дагы ушул аябай жүрөгүбүз кайышып турат. Ошол жалпы дүйнө жүзүндө эл тынч болсун, жер тынч болсун деген негизги тилекте үйүндө ооруканда ооруп жаткандарга Кудайым ден соолук шифа берсин. Кийинки ободон амандашканча элибиз аман эсен болсун. Ассаламу алейкум.